ооба, ошол алып берген адамга да күнөө болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүткорго аралашкан, жазган, берген, алганда күбө болгон дагы ушунун баары тең күнөөсү бирдей деп айткан. Ошондуктан андай нерсеге аралашпаш керек, алып бербеш керек. Мага демекти дос болсун, ата эне болсун, бир тууган болсун, эч бирине кредит алып бергенге себепчи болбош керек. Анткени бул ачык айкын чоң күнөө болгон сүткордук. Бул адам баласына жакшылык алып келбейт. Алла Таала Куранда айткандай, бул сүткорлук берекени кетирет. Жок кылат. Канчалыгын адамдар ушу сүткорлуктун аркасынан, кредиттин проценттин аркасынан үйсүз, жайсыз калып, мамилелери үзүлүп, кыйынчылыкка батып атат. Сүткорлук менен эч бир мамлекет да өнүкпөйт, жеке адам да өнүкпөйт. Бул бир уучуп болгон кээ бир адамдар гана убактылуу гана пайдаланышат. Кийин азаптарын тартышат. Жалпы элге мындай нерсе эч бир пайда келтирбейт. Ошол себептен бизди жараткан Алла Таала биздин акыл эсибизди, биздин жашообузду, биздин баардык бизге керектүү болгон нерселерди жакшы билген Аллах Субхана Таала өзү ушул нерсени арам кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бизге да жеткирди. Куран аркылуу да бизге жеткирип айтты. Мына ушунун баары тең эмне себептен Алла Таала бизге бооруп, мээримдүү болгон үчүн ошо пенделер ушундай нерседен алыс болсун, өзлөрүнүн жашоосуна, өзлөрүнүн экономикасына зыян болот деп, мына ушул нерсени арам кылды, кредитти. Ошондуктан адам баласы мындай нерседен сак болуш керек.